Mına ketdi hemen. Mындан çeyrek kılım ilgeri tüptölüp Көкбөрү oyunu boyunca Jalalabad oblastının negizgi kuramын түзгөн Tilek Jatının 25 yıldık marekesinin urmatına ötkön Көкбөрү oyunu boyunca meldeşke Oş jana Jalalabad oblastlarынан 10 komanda katıştı. At çalında şamal menen teң жарышкан çabandesтердин büyür kızıtkan betteşүүлөрүнүн uyuşturucusu жогоруда ат аталган команданын түптөөчүсү Коомдук ишмер Бекболот Ибраимов болсо, uyuşturucuга жакындан жардам бергендер Көкбөрү oyunu boyunca Jalalabad областтык федерациясынын жетекчилиги болду. Булар бардыгыбыз эле бир-бирибиз талдып чагып жүргөн командалар. Ар бир командадан бирден экиден балдар бар. Ар жерден балдар бар. Өзгөндөн Көлдү командасы да күчтүү командалар. Бул жерде мына Атчынын командасы күчтүү, Жаштык командасы күчтүү. Мына азыр жаңа чыгып аткан Курманбек деп жалаң жаштардан келип ойношту. Эми өздөрүнүн деңгээлинен жакшы ойноп атышат. Жаштар жалаң бирок утулушту, утулган менен өзүнүн эме результатын берип атышат. Кийинки жылдары бул биз ойлойбуз булар чемпион боло турган команда. Телторат майданындагы таймаштарда күйөрмандардын купулуна толгон чабандестери арбын экени байкалды. Ошондой болсо да Көкбөрү oyunu боюнча Жалалабад областынын курамын түзгөн Жаштык жамаатынын капитаны Түгөл Шүкүров атаандаш оюнчулардан айырмаланып турду. Жыйынтыгында эң мыкты улакчы аталды. Курманбек менен ойнодук биринчи оюн. Ушу 7-0 эсебинде жеңдик. Ушу Бекболот акага да рахмат. Ушинтип той берип, жакшы оюн уюштуруп берип атат. Oyun жақсы болды. Эми да калды да жакшы оюндар бар азыр. Буга чейин жакшы, ушу Жалалабадта жакшы эле немелерди алып жүргөнбүз биринчи местаны. Кезинде Борбор Азия чөлкөмүндө белгилүү болгон Жалалабад областынын негизги курамын түзгөн Тилек командасынын 25 жылдык мааракесине каратып өткөн мелдештердин жыйынтыгында атаандаштары менен болгон өз ара беттешүүлөрдө бир да жеңилүүзасын тартпаган Жалалабад областынын тандалма жааты катары каралган Жаштык командасы биринчи орунду жеңип алышты. Ал эми экинчи орунда Сузак районунун Актарек командасынын чабандестери болушту. Байгелүү үчүнчү орунду Өзгөн районунун Көлдүк жана Сузак районунун Каракөл командалары бөлүп алышты. Маматкадыр Маматалиев, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.